Саламатсыздарбы? Мен Улан кызы Нурзат, 12%-дегі менеджер, менің директорым и спонсорым дагы Темирбаева Чыныгүлеже. Чыныгүлежеге чоң рахмат. Мен октябрь айында жазылгам өзү. Бирок ишенбей үйдө кичинекей балам менен болчумун. Эже келип иштей, балдары менен барып деле компанияда иштесе болот десем мен кантип болсун деп ишенбейт элем да. Анан убакыт өтүп, мен телефондун условиясын уктум. Телефондун условиясын уккандан кийин мен телефон алгым келди. Ошол менен мен үйдө отуруп эле балам менен мен телефондун тапшырмасын условиясын аткарып, бүгүн телефонду урдум да. 4-июнда мен телефонду алам. Ошол менен бирге мен үйдө отурганда эже келип айтты: "Сен Жаңылдар, Зариналар 15-ке, 12-ге чыгып атат" депчи. Анан эже мен эмнеге чыкпайт десем, "Сен иштесең чыгасыңбы" деди да. Анан кийин мен ошол жерде ойлондум, мен эмне кылсам болот. Анан ошол момент мен 1 саатта чечим чыгардым. Bir күндө чечим чыгарып, апама кайненеме звонить еттим. "Апа келиңиз, баламы караңыз, мен компанияда директор болоюн." Апама чоң рахмат, что мени сөзүмдү четке какпай, макул түрүндө келген үчүн чоң рахмат. Ушундай кайненелер көп болсун. Саламатсыздарбы? Мен Чолпон Кочкорбаева, менин директорум дагы спонсорум Мимоза Турбековна. Мен 12%-ге менеджер болдум. Мимозага чоң рахмат. Мен дагы ишенген эмесмин башында. 7-8 жылдан бери Мимоза чакырган. Аны Одноклассниктан, Инстаграмдан көрүп элем, саякаттарга баргандарын. Мен быйыл февралда келип жазылдым. 4 ай болду иштегениме. Өткөн каталогда айттым эле 15%-ке чыгам деп чыгарбадым. Мен бул каталогда 12%-ке чыктым. Директор болоюн деген оюм бар, бирок акырында. Тез мне не хотите тез? Мимоза жардам менен болду. Иштесе болот экен. Азыр биз буларга печать коебуз. Печатьты баарыбыз билебиз, бир эле жолу кол чабабыз. Анда суроолор болсо бериңиздер анда. Кантип келдиң? Эмне үчүн Арифлеймде иштеп атасың? Арифлеймде иштеткенимге 2 ай болду. Арифлеймде Ким чакырды? Кантип келдиң? Квартирада бирге турамыз Фатима апа менен. Ошо кишиге спонсорум. Мен болдум, осон болду 12%-ке чыгыш. 12%-ке чыгыш осон болмады, албетте узар. Кантип гапlar эшиттигим. Канака гапlar? Ko'tarib yo'sam deydiganlar ham bo'ldi. O'zimiz do'stlarim, o'rtoqlarim отказ qildi masalan, eshitasiz. Sadesha qilganlar ham bo'ldi. Rahmat hammaga. Qayerdan odamlar chaqirdingiz? Endi o'zimizni tanishlarimiz, O'zbekistonda eshitasiz, eshitasiz. Siz nega Oriflame? Chunki men o'zim zavodda ishlayman. Zavodda ko'p ishlasam 35 ming ishlayman-da bir oyda. Bu 2 yildan beri ishlayman, undan oshmaganda. Chunki Oriflame'da 1 yilda undan ko'p oshirish iloji borligini bildim-da, o'shaning uchun. Акча үчүн келип. Молодец. Albatta. Yo'q. Maqsadimiz Эмки школада дагы поздравительныйда күтөм. Номер 8 каталог башталды. Ушул 8 каталогго кайсы уровеньге план койдуңуз? Xolos 18. Печать коебуз. Печать коебуз. Печать. Молодцы. Көздөгөн максатыңыздарга жетиңиздер. Анда эмесе спонсор директорлордон. Макул. Бериңиздер. Вакытта результатка келет, айтта результатка келет.
Oriflame tanıdığımın sebebi 2006 yıldan beri Rusya'da жүрөм. Да, үй құрабыз, келеміз, кетеміз, бірақ саяхаттарға барбады. Ооба, сени көрүп, Одноклассниктен, Инстаграмдан мимоза үчүн келдим. Мимозаны саяхаттарын көрүп, и акча көбүрөөк зарабатывать этиш үчүн. 35 миң 40 миңден ашыкча акча таппадым. Убактым, конечно, уже 2006 болсо 13 жыл болду. Убактыңа эсиңби эмессиң? Жок, убактыма эмесмин, жок. Эркиндик үчүн. Эркиндик үчүн Oriflame тандадым. Ооба, свободный график, каалаганда иштеп, каалаганда туруп, каалаганда жатып, каалаганда саякатка барыш үчүн. Балдарың. Да, для своего ребенка вот бардык эле адам иштегиси келет, вот будущий үчүн. Балдарыбыз деп жүрөбүз, балдарыбыз үчүн иштейбиз. Ошол 2-13 жылда, ну, не знаю, вот үй жай курдук, бирок анчалык акчага ээ болгон жокпуз. Бул Oriflame'де наследственный калтырса да болот экен. Ошон үчүн балдарыбыз үчүн иштейбиз и саякаттап акча зарабатывать үчүн келдим Oriflame'ге. Мына барбасыңбы? Ну, конечно, кынчылык болот да. Чечим чыгардыңбы? Чечим качан чыгарасың? Чечим чыгардым, бирок азыр ушул моментте эмес, бир 10-15 күн ичинде. Иштен кете элекмин бирок. Чтобы успешный болуш үчүн чечкиндик болгула дейт да. Анан если не сейчас, если не сегодня, то никогда дейт да. Кандай карайсың? Лучше поздно, чем никогда.